стрессте адамдын тип темпераменти деп коет. Адамдын характерине жараша эме бөлүнөт, темперамент чыгат. Эчтеге көңүлү жок болуп калат, ыйлагысы келет, сөздү көтөрө албайт. Ошондо өзү 5 стресс бар. Бул эмеде турмушта биз менен айланып турат. Ошонун башында сен айткан стресс турат. Стресстен келип келген депрессия турат. Бүгүнкү күндө депрессиянын көбөйүшүнө бирден бир себеп адамдардын аз кыймылдуулугу. Бир бөлмөдөн чыкпай иш кылгандыгы, байланыштын аз болгондугу деп. Мен өзүмдүн эле практикамда 4-5 киши өтүп кетти. Алар өздөрүнө аз эле коюшту. Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалында жаңы психологдор айтат көрсөтүүсү старт алды. Бул берүүдө биз сиздерге кызыктуу болгон ар кандай темаларда психологдор менен маектешип, пайдалуу болгон маалыматтарды берүүгө аракет жасайбыз. Бүгүн дал ушул максатта студиябызга жогорку категориядагы врач, психотерапевт Азира Исаеваны конокко чакырганбыз. Кош келипсиз эжеке. Бүгүн биз сиз менен көпчүлүктүн көйгөйү болгон стресс, депрессия темасынын алкагында маек куруп, мына ушул теманы жакшылап жарытып ачып беришибиз керек. Алгач суроо бере кетейин. Өзү стресс деген эмне? Ага кабылган адамдардын абалы кандай болот? Мына ушулар тууралуу кененирээк айта кетсеңиз, Саламатсыздарбы? Бул теманы аябай жакшы берип атасыз. Анткени бул тема чоң көйгөй деп айтышат. Бирок бул көйгөйлүккө жатпайт. Стресс деген өзү нормада стресс болуш керек. Биз баарыбыз эле стрессте жүрөбүз. Ал кандай стрессте болуп атабыз, кандай болуп атат, эч ким эметишпейт да, сезишпейт. Ошон үчүн стресс бул эмне? Стресс бул организмге сырткы эменин внешний среда деп коет, сырткы чөйрөнүн таасиринин берген жообу. Түшүнүктүү алдым албадымбы? Бул реакция, организмдин реакциясы сырткы чөйрөдөгү терс таасирге берген жооп. Организмден. Ошондо өзүңөр ойлоп көргүлө, бул 3 стадияга эметет да, бөлүнөт. Эми мен баягы орусча, кыргызча болгонум үчүн дагы эметем, кыргызча которо албаган. Тревога деп коет, реакция сопротивления деп коет, анан кийин дистресс деп коет. Тревога бул баягы адамдын сыгылуусу. Кайсы убакта сыгылат? Адамдар мисалы үйдөн чыгып атканда, үйүн башы жакшынакай болуп атканда, үйдөн чыкканда эле ата, апам ооруп атат дегенде эле баягы жүрөгү сыгылып эле эмне болуп ооруп калды деп кыжылатчылык пайда болот да. Бул кыжылатчылык кандайдыр бир секундтан 30 убакытка чейин, минутка чейин эле болот. Баягы ойлонуп эле кыжалат болуп, денеси дүркүрөп, колдору шалдырап, колдору тердеп, кыжылатчылык. Любой эле бул кыжылатчылык любой жерде болот. Экзамен бергенде деле болот. Бир эмеге кечигип калсаң, директор муршабы дегенде бул норма. Демек, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп айтсак, адам ойлонуп, анан коркуусу бул стресс деп айтууга болот. Ойлонуп электе эле. Организм ошого берет, реакция берет. Экинчиси сопротивление деп коет, каршылык. Экинчи стадиясына каршылыкта баягы организмде өзү каршылык кылганда, мисалы организмде адреналин, норадреналин деген гормон эметилет дагы. Бир нерседен корккондо, иттен корккондо кача каласың да, жүгүрөсүң. Ошондо адреналин гормон менен адам өлкөп качат. Это бүт эле норма. Андан кийин эмесинде теги 3-чү стадиясында, бул 3-чү стадиясында дистресс деп коет, чарчоо. Ушинтип эле бир стресстен бир стресс болуп отуруп, адам батыраак чарчап калат. Анан чарчап калып, алы кетип, отургусу келип, шалдырап үйгө келгендер ошол. Бул 3 стадия это нормада бар. Бул ооруга кирбейт. Ошон үчүн биз деген стресс десе эле ушундай катуу кабыл алып эле бул стресстен сразу ооруп калчудай болуп, элдин баары ушундай стрессти аябай көтөрүп алган. Но стрессте адамдын тип, темпераменти деп коет. Адамдын характерине жараша эме бөлүнөт, темперамент чыгат. Флегматик, сангвиник, холерик, меланхолик деген тип бар. Ошо типке карата восприятие деп коет. Ошону кабыл алуу. Стрессти мисалы өзүнө батыраак кабыл алуу. Флегматиктер мисалы кебелбеген кишилер. Алар вообще тоготпойт эчтекени. Алар эчтекени ойлонбойт, эметпейт. Ойлонбой жөнү жүрө берет деп айтышат.
Холерик болсо чырылдаган кишилер. Бул иш болбой атат, бул иш бүтпөй атат, батыраак кылгыла. Бул холериктерден жалаң жанакы ведущийлар, жанакындай чоң лидерлер чыгат. Анан кийин сангвиник болсо аябай шайыр, күлкүлүү, мындай бирдемени уюштуруп ийген, эме кылган кишилер. А меланхоликтер болсо жанакы асан кайгы деп коебуз. Кайгырып, анан бул болуп калды да, тигил болуп калды да, анан муну бүтпөй калды да деп өзүн эле жеп аткан кишилер 4 типке бөлүнөт. Ошон үчүн стрессте нормада бул стресс адамды өстүрөт, өндүрөт, чоңойтот. Бир ступеньден көтөрөт. Мисалы, мектепте окуп жүрүп отличник болом деп жылдасың, институтка барып дагы институтка документ тапшырганда эле стресс, анан кийин окууну бүтүп келип окууга барганда стресс, мунун баары норма. Бул өйдө көтөрүлүш керек. Өйдө көтөрүлүп, адам чоңоюш керек, өсүш керек. Адамдын аң сезими өсөт стресстен. Адам өзүн өзү башкарганды билет. Адам өзү дальше кандай иш кылыштын баарын планы болуп калат. Демек бул стресске кабылуу адамдын мүнөзүнө дагы байланыштуу болот. Стресс, сиз айткандай эле, адамдын жашоосунда болуп турушу керек болгон нерсе болсо, нормалдуу нерсе болсо, бул коркунучтуу деле нерсе эмес. Кайсыл учурда бир коркунуч калып барышы мүмкүн эми? Аябай сонун суроо бердиң. Действительно, стресстен мен сага азыр эле айтып кеттим. Стресс күнүмдүк биздин болуп турган стресстен биз урок алабыз, өсөбүз дедим го. Ал эми урок ала албай баягы стресстин өзү дагы бөлүнөт. Эмоциональный стресс деп бөлүнөт. Эмоциональный жактан давка болгондо, физический стресс, баягы балдарды уруп соккон стресс болуп өзү бөлүнөт. Күндө эмес кагып согуп, физический наказание кылганы. Психологический стресс дейт. Мисалы көбүнчө келиндер үчүн. Кайненеге жагынам, кайненем мынтип айтып койду, кайненем тигинтип койду, күйөөм мынтип койду, күйөөсү эмне бүгүн эмени тиги помада сүкүп алгансың, бүгүн мындай кийинип алгансың деп психологический стресстер көп болот. Муну туура эмес кылыптыр деген ал психологический стресске жатат. Ошондой эле баягы духовный стресс деп коет. Баягы духовный стресстен көңүлгө түшөсүңөр, азыр бизге молдо кожо жактыкы духовный ошол тартипке көнөбүзбү, көнбөйбүз, ошол жагын баары кетип атат. Андан кийин сексуальный стресс деп коет. Ал сексуальный стрессте көбүнчө карама каршылык аябай көп. Балдардын изнасилованиялары, эметкендер, ошонун баары сексуальныйга кирет. Ошондо өзү 5 стресс бар. Бул эмеде турмушта биз менен айланып турат. Бул форма стрессов деп коет. Анан ошол форма стрессовтан кимиси кандай стресс алса, ошол стрессти өзүнүн жанакы стадиясын өтүп кетсе, анан кийин стресстин симптомдору башталат. Кандай симптомдор? Эми мынакей, сен депрессияны айтып атасың, стресстин эмесинде убакыт сааты жок. Мисалы, азыр чочуп, азыр кыжылап болуп, азыр эметсе белгилүү убакыт эле белгилемейт. Минуттасына өзүң жазылып кетиши мүмкүн. Апаң урушса, апаң менен таанышып алсаң, ошону жазылып кетиши мүмкүн. А берки убакыттарда, мисалы, сразу айтып кетейин, эмеде биринчиден айтатын кыжалаттылык, тревогада секундтан бир канча минутка чейин. Анан кийин сопротивление деп коет, каршылыкта бул 3 саат, 4 саатка чейин. Каршылыкта качан болот? Мына каршылыкта биз азыр организмибизде каршылыкка эмесек, көбүнчө жанагы судебный эмеде процесстерде следовательдер эмелерди сураса, баягы судимый кишилер сурап атканда, следователь баягы кишини сурап атканда 3-4 саатка чейин адамдын организми эме туруштук берет стресске. 3-4 сааттан кийин адам туруштук бере албайт. Жаман абалга түшүп калат дагы, анан кийин допросто айтып беришти ошол. Андан кийин берки чарчоодо болсо 3-4 сааттан көбүрөөк болуп калат. Бир күнгө чейин болуп калат. Ал чарчоодо ошондо адамдын жүрөгү такылдап, давлениялары көтөрүлүп, эмелери, денелери ооруп, мышцалар деп коет, телосы ооруйт, баш ооруйт, ошондой оорулар көбөйөт. Көбөйүп, анан кийин бул стресстер күндө ошондой кайталана бере турган болсо, улам кайталана бере турган болсо, бул стресстер адамды ооруга акырын алып кирип кетип калат. Уйкулары качат, депрессия, уйкулары качат, алы кетет, иш кылгысы келбейт, эчтеке көңүлү жок болуп калат, ыйлагысы келет, сөздү көтөрө албайт, урушчак, же болбосо кайра адамдардан качып, эч жакка барбай үйдө жатып калышат.
Ал убакта адам өзүн контроль кылбай, ою менен эле ушу мен ушундай болуп атам, өзүн жеп атып эле эмне үчүн ушундай болуп калдым дегенге кетип калат. Демек, стресстин көп убакка созулганы бул депрессияга алып келет. Депрессия деген бир айдан канча бир жылга чейин созулуп кетет. Жыл менен созулуп кетет. Бул депрессия сразу эле депрессия болуп чыгып калбайт. Депрессия дегенибиздин абалыны жана айтып кеттиңиз. Адамдын көңүлү чөгүп, ыйлагысы келип, көп убакытка сыгылып жүргөн абалда, бул ушундай абалдагы адамдарды депрессияга чалдыккан деп айтууга болот. Эми мындан чыгуу жолдору кандай? Мындай инсандарга кантип жардам берүүгө болот? Мен туура айтасың. Азыр мен анын астынан бир эки эме токтолгум келип атат. Мен силерге азыр формасын бердим. Эмеси да классификациясы бар. Стресстинчи. Классификациясы бул 4 сфераны камтыйт. 4 сферада бул ден соолукту, акча табуу, ордун табуу, анан мамиле. Мамиледе мисалы апасы бала менен келин жакшы жашап жүрүшүп, урушуп, анан кийин турмушта аябай акылдуу өйдө болуп жүрүп, анан баягы бири-бирин ойногонун кармалып калышып, ойношту күтүп калганда, кармалып калганда, мисалга айтып атам да менчи. Ойношту кармалып калганда, ойноштору аялдын ойношун кармалып калганда эркек өзүн аябай жок кылып коет. Анткени эркектин гордости, намызы, анан эмне үчүн мени ушуреки аялым ушундайга алмаштырды деген чувство, ой адам жеп коет. Ой адам талкалап салат. Андан кийин аял күйөөсү ойносо, аялдарда анчалык катуу эмеге стресс кетпейт, анткени стрессостойчивый деп коет аялдарды, стойкий деп коет. Аялдар баласын карайт, балам турса, жакшы семьям турса, үй жайым турса, ата энемдин жерин каратпайын, ажырашпайын деп алар ажыраштырбай кармап калышат. Бирок ал кала берет да, дак калып, адамды акырын жеп, аларды мен жаман экенмин деп эмоционалдык жактан, психологиялык жактан өзлөрүн жеп отуруп, оорулуп коюшат. Чоң бир жара пайда болот. Бул оорулар көбүнчө биринчи оору сосудистик система деп коебуз, давление оорулуу болуп калат, жүрөк оорулуу болуп калат, сахар болуп калат. Анан барып инфаркт, инсульт деген ооруларды пайда кылып коет. Анан алардын астын албаса, кийин өзүн жеп отуруп, өзүн уйкусу качып, ыйлап отуруп, депрессия болот, глубокий степень депрессия деп калат. Ошентип психиатрияга түшүп калышат. Ошон үчүн адамдардын эмеси. Анан экинчи эмеси бул мынакей сен айтып атасың, кандай чыгуу керек. Булар себеп боло турган. Себеп боло турган эмелер. Бул дагы жанакы 4 сфераны эле кыска айтып кете берейин. Акча табууда көбүнчө банкротство. Мисалы, эркек кишилер, аялдар деле, кишилер деле чоң акчаны бир эмеге салат, бизнеске. Мен ушуну өндүрөм, өстүрөм деп, анан каким-то бир эме менен, шарты менен банкрот болуп калат. Банкрот болуп калгандан канча миллиондогон эмелерге банкрот болгон кишилер, мына мен өзүмдүн эле практикамда 4-5 киши өтүп кетти. Алар өзлөрүн асып эле коюшту. Анткени ал банкротствону көтөрө албай, кантип төлөйм, кантип эметем деп өзүн өзү жеп атышып эле өтүп кетти. Андан кийин банкротстводон бөлөк ордун табуу. Ордун табуу көбүнчө иш боюнча. Ордун бир жакшы ордунда иштеп атса, түшүп калса, ошол убакта да катуу депрессия түшүп калышат. Катуу депрессия түшөт дагы, мен ушу иштен түшүп калдым, бала чакамды кантип багам, бала чакамды эмне кылып өстүрөм деп кайгырып, капаланып отуруп, көп эркектер алкоголизмге, наркоманияга кирип кетет. Жандуу заттарды колдонуп кетет. Жандуу эметип кетет. Анан мен ден соолукта болсо, жанагындай давление, рак оорунусуна чейин адам өзүн алып барып коюшат. Өзү негизи айтып коюшат экен го, депрессиянын эң эле алып барган чекити бул рак оорусуна алып барат депчи. Туура. Негизи туура эле факт экен демек. Өзү эмеде биринчи мынакей кандай деп ойлойсуң? Азыр биздин эмеде эл эмес эме адамдарда биринчи орунда кайсы оору биринчи орунда турат деп ойлойсуң? Бүгүнкү күндө депрессия. Ойлонбой эле айтууга болот депрессия. Буга эми түрдүү себептерди айтып жүрүшөт. Туура эле. Бирок деген менен будан азыр биринчи орунда бизде сосудистик система турат. Азыр мен айтып кеткендер турат.
экинчи орунда онкология турат, үчүнчү орунда сахар, бут оору, кол оору, баш оору. Ошонун башында сен айткан стресс турат. Стресстен келген депрессия турат. Ошон туура эле эметтиң, ошон үчүн бүт оорунун эмесинде стресс влиять этет, бирок стресске кандай кишилер түшөт? Эми баардыгы эле стресске түшүп алып депрессия болуп калбайт, баары эле түшүп эле оорулуу болуп калышпайт. Устойчивый эмелер дейт. Эми кантип чыгуу жолун сурап атасың? Эки жолу бар чыккангачы. Биринчи стресстен чыгуу мынакей ушу 4 сферадан. Ден соолук болсо, ден соолугун жакшылап карап, спорт менен заниматься этип, таза абага чыгып, өзүнүн көңүлүн ачып, ошо физический иштерди кылып, үйдө жатпай туруп, баардык абалар менен дем алып, тоого чыгып, үй бүлөлөр менен общаться этсе, чыгып кетишет. Ал эми акчанын жолу болсо, финансый жактан жакшылап иштетип, жакшылап карап, бул акчаны таппасам, бул акчаны табам деп план коюп, андан чыкса да болот. Эмеде тиги предназначениеде орун табууда күйөө менен аял же ажырашып тыныш керек, же экөө келишип жашаш керек. Анан мамиледе болсо, мамиле ооруларын өзлөрүн таап кетсе болот. Ал эми чыга албаган, бул чыга турган эмеси да, чыга албаган стресстер бар. Андан чыга албайбыз. Биз кандай стресстен чыга албайбыз? Биз жер титиреген стресстен чыга албайбыз. Биз от күйүп кеткен стресстер биз үчүн. Өлүм житимдер, ошондой эле наводнение, суу каптагандар, баягы эми айткандай согуш, ушулардан көп адамдар ушул стресстен көп чыга албай калышат. Бул убакта эмне болот? Бул убакта баягы мисалы мына ковид убагында көбүнүн ата энеси өтүп кетти, апасын алып кирип эле чыгарганда эле укканда эле биринчи шок болот. Кантип менин апам эметип кетти, шок болуп, баягы адам өзүн жок кылып коет. Шок состояниеде көпкө чейин шоктон чыга албайт. Анан гнев, өзүнө өзү жини келе баштайт. Мен ушу апамды эч жака мындай көрсөтсөм болмок, анан эме кылсам болмок деп. Анан тоска деп коет. Тоска апасын сагынуу. Анан кийин өзүнө өзү чувство вины, өзүн өзүн күнөөлөп, мен апамды алып барбадым, апамды мынтип койбодум деп өзүн өзү эметип атып, ошонун баарын ойлонуп атып, молдолор деле айтат, эми өлүм хак. Эми өтүп кетти, сабыр кылгыла дейт. Баягы өзүнүн менен организм менен урушуп атып, адам ошондон сабак алат. Сабак алат дагы, анан ошондо анан өзүнө вывод кылып, ошол убакта анан сабырдуулук келет. Ошол убакта акылмандуулуктун эмесин алат, кой мен сабыр кылайын, балдарым бар, балдарымды карайын деп анан кийин чыкканга аракет кылат. Демек, стресс болбоо үчүн эң алгач депрессиядан да алдын, стресс болбоо үчүн, стрессти көпкө узартпаш үчүн эмнече сакталашка аракет кылыш керек экен биринчи адамдар. Мен бул көрсөтүүгө даярданып жатканда бир материалдарды көрүп чыккам. Ошондо байкашым боюнча көпчүлүк эле сизге окшогон эле адистер мындай нерсеге таянганда, бүгүнкү күндө депрессиянын көбөйүшүнө бирден бир себеп адамдардын аз кыймылдуулугу. Бир бөлмөдөн чыкпай иш кылгандыгы, байланыштын аз болгондугу деп айтышыптыр да. Канчалыктуу деңгээлде рас? Аябай туура айтасың. Туура, мынакей карап көргүлө, азыркы биздин убагыбыз менен мурунку убакта карап көргүлө. Мурунку убакта баягы азыр кичинекей жерге машинага түшөбүз. Биз азыр кичинекей жерден машина менен баспайбыз. Ушул жерден бияка чейин машина барабыз. Кармагыбыз телефон, көргөнүбүз телефон, общение жок. Баары бир мындай мурунку азыр конокко барабыз, элдер менен сүйлөшүп, бирөө менен күлүп жайнап отуруш жок, концертке барыш жок, драма театрга барыш жок, китеп окуш жок. Эң негизгиси. Эң негизги баягы китепти окуп, кызыгып, муну кылам деген жок. Азыркы сен айтканың туура, ушундай эмеде жашайбыз, баягы сен мага тийбе, мен сага тийбе деп. Өзү менен өзү журулушуп, өзүнүн кайгысына өзү эметкендер. Анан бирөөгө айтпаш керек, мен бирөө менен сүйлөшпөшүм керек, ушак болуп кетем деп, эч ким менен сүйлөшпөй да калган. Мурун болсо кандай? Тойго барасыз, ырдайт, концерттерге барат, эмелер кызыктуу нерселерге барат, спортко барат эле, комплексный спорттор болот эле, мектепте эме болот эле. Азыр мен институтта физкультураны алып койгонуна таң калам. Даже мектептерде айта албайм, но физкультура деген бизде мектепте, эменде, институттарда болот эле. Ошону окуу жайларынын баарында, ошонун баарыга уже эмеге кетип атат, төмөндөп кетип атат. Адам
стресс болуп атканда мен адреналин, норадреналин гормондор бөлүнөт. Бөлүнгөндө только спорт менен чыгып кетет ал. Кыймыл аракет менен чыгып кетет. Үйдөн иш кылып атып, ошо стресстен чыгып кетишет адамдар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, стресс анын да өткөн этабы бул депрессияга кабылбоо үчүн болушунча таза абада көп жүрүп, биздин жакындарыбыз болгон же тааныштарыбыз менен көбүрөөк маектешип, айланууга, сиз айткандай эс алууга көбүрөөк чыгып, бул нерселердин алдын алсак болот. Андан да жакшы жолу көп ойлонбой коркууга өзүбүздү көп алып барбашыбыз окшойт, коркоктукту. Эми баягы биз деген стрессти чоң курал кыла албашыбыз керек да. Стресс бул бизге чоң мугалим. Стресс өзү адамдын мугалими, окутуучусу. Бул стресстен баягы мен айтып атам, тип, темперамент людей көбү мындан только жакшы жакты алганга аракет кылыш керек. Өскөндө аракет кылыш керек. Мына бул ишти кыла албадымбы, бул иштен айдалып кеттимби, тигил ишке барып туруп, андан жакшы ишти таап, ал иштен өсүп өнгөндө эметсе, ал тепкичи өсөт. Акчаны кичине тап жоготтуңбу, ал акчаны жакшы жерге тапканды үйрөнүш керек, ал да өсөт. Ден соолугуң мынакей ооруп аттың беле, спорт менен занятие этип, өзүңдү өзүң эметип, ден соолук чыгарып алдыңбы, фигураң жакшынакай, өңүң жакшынакай, жүргөнүң жакшынакай, ал өсөт. Мамилеси, үй бүлөсү менен мамилени жакшы кылдыбы, ал өсөт. Ошон үчүн стрессти жөн эле мындай чоң эме кылып, көйгөй кылып албаш керек. Стресс бул бизге болгон турмушта болгон мугалимибиз. Бул бизге сабырдуулукту, туруктуулукту, анан акылмандуулукту жардам берет, өскөнгө жардам берет. Бул нерсеге кабылбоо үчүн жогоруда айтылган нерселерге көңүл буруп, ошол нерселерди аткарып туруш керек. Сонун маек болду, эжеке, сизге ыраазычылык билдиребиз. Элге кайрылууңуз болсо, кайрылып койсоңуз болот. Эми элдерге эмне деп эметет элем, менин каалоом баардык адам айланаңыз чөйрөңүздө болуп аткан нерсе психология боюнча что происходит в реальности, это мое подсознательное желание. Айлана чөйрөдө эмне болуп атса, бул менин каалоом дейт. Ошон үчүн сиздердин каалооңуздар жакшылык каалоолор болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, бактылуу болуңуздар. Анан кийин мындай стресстерди өзүңүздөргө кабыл албаганды үйрөнсүңүздөр. Баары жакшылыктарды тилейм сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен психологдор айтат көрсөтүүсүндө стресс, депрессия темасынын алкагында кеп калдык. Биздин студиябызда болсо конокто Айсира Исаева конокто болду. Берүүнү болсо мен алып барчу Акмарал Маликова алып бардым. Саламатта көрүшөлү, аман туруңуздар.